Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 199-беренесине ылайык автордук укуктарды бузуп, тасманы кандайдыр бир жолу менен көчүрүп алуу жана мыйзамсыз таратуу 2 жылга чейинки мөөнөттө эркинен ажыратууга жазаланат жана ири өлчөмдө айып пул салынат. Здравствуйте. Здравствуйте. По объявлению к вам. Я вас учу. Я бы хотела учиться и работать за границей. Это хорошо. Ну, у меня есть кое-какие вопросы к вам. Сейчас. Жалбыз? Қандай жүресің? Соным. Аябай өзгерді. Қайдақтан келдің сен? Аябай өзгерді. Мен тани алмаймын. Ой, танисың. Света, можно нам кофе, пожалуйста? Силу, давай. Қандайсың? Сүйі дайрасын кештің бе? Привет, Света. Ау, Ариет. Болды эми өзүңө кел. Бул менин бала чактагы курбу кызым. Аты Жалбыз. Жалғыз? Жалгыз эмес, Жалбыз. Таанышкыла? Аябай, сонун атыңыз бар екен. Мындай атты мен биринчи жолу угушум. Ооба. Бул Кыргызстанда бирөө эле. Азия боюнча
Биздин жалгыз. А бул менин бизнес партнерім. Аты Ариет. Ариет. Жалбыз. Анан дагы? Университетте 3-чі курста бүтүп атам. Так. Анан мен чет жакка чыгып, чет өлкөгө барып иштеп келсем би. Ой, баягы эле жалгызсың да сен. Эх, тобо, сен жигитиң деле жок болсо керек. Карачыма суллугуң, кайран жаштыгың сага кор болгон. А өзүңчү? Мына менин жигитим. Сөз сала элек, салса эле с удовольствием күйөөгө чыгат элем. Сон. Назира өзү аябай тамаша койда. Мен жигит эмесмин. Бирок дос экенимчи. Ой, сул кыз көрсөң эле ушинтип таанып калат. Назира, мага кандай кеңештериңди бере аласың? Кайсы жактын кандай шарты дегендей? Ой, жардам берем. Сага жардам бербегенде. Мына. Германия, Лондон. Вот. Ушул шаар бар, бул жерде баары бар. Условиян баары даяр, окуйсуң, жатасың, бүт баары. Иштегенге да ыңгайлуу болуш керек да. Сен мага жардам берет деген үмүттөмүн. Азыр болсо мен аябай шашып атам. Кийинчерээк жолугабыз, Давай. Макул. Назира, сен номериң алып алайынчы? Жалбыз. Ушул визиткадагы номерге байланышасың. Анан сүйлөшөбүз. Давай. Жүрөгүңдү урдатып алдың окшойт, Эмнеге чакырдың эле? Оштогу офис боюнчабы? Ооба, эртең менен чалышкан. Борбордук көчөлөрдүн биринен бир жакшы офис таптык дейт. Эми арендасы кичине кымбатыраак, бирок мага жакты. Анан 30%-нын тыйынын ушул жума төлөш керек экен. Төлөш керек экен ушул жума. Төлөйбүз. Сүрөттөрүң берейинби, көрөсүңбү? Жок, Назира, мен сага ишенем. Мен бара берейинчи, шашпай да сүйлөшөбүз. Давай. Пока, Света. Жарайт, жолдош генерал. Так точно. Бүгүн чыгарабыз. Жарайт. Мурат. Тергөөчү Тагаевди чакырчы. Анан Ормонов Ариеттин ишин ала келсин. Милисаң деле кызык экен го. Жалбызды издеген ордуна Ариетти күнөөлөшүп. Иштемишетип, жыйынтык үчүн аракет кылып атышат да. Ай, Кудай-ай. Эч кимге деле күнөө кылган жок эле болчу жалбызым. Эч кимге зыян жок эле жалбызымдан. Дегимде болуп кетти. Каякта жүрөт болду экен. Аман эле болсо экен. Алиман апа, көп кайгыра бербеңизчи. Өзүңүздү жеп.
Андан көрі дәріңізді ичип атасызбы? Бір нәрсе керек болса алып келіп берейін бе? Мені Құдай алмақ беле. Алиман апа, анта айтпаңызчы. Бары жақшы болады. Өзіңізді қараңызчы. Ошондой болобу. Азыркка чейин дайыны жокко. Эже, biraz термете турасызбы? Мен тамак жасайын. Алиман апа, жалбыз бешикке жатты беле. Кагылайыным. Бешик аябай жакшы көрчү. Жалгыз бой аялга бешик аябай керек да. Мен иш кылып жүргөндө момою эле уктап жата берчи. Курсак ачканда эле кичине кыңгыстаган болбосо. Мен эч качан бешикке жатып көргөн эмесмин. Сен шаарда чоңоюп калбадыңбы? Алиман апа, мен түштөнүгө эле чыккам кабар билип коеюн деп. Мен бара берейинчи. Ай, Жумушка барышым керек. кой тамак ичип кет. Жок, рахмат. Сиз оорумаңыз, Мейлиңиз. Рахмат, кагылайын. Ак балам, ак бешикке жат балам, алтындан тумардагамын, ак бешикке багамын. Аман эсен чоңоюп Ерегене жарағын, алдей ақ бөбім, ақ бешикке жат бөбім, ерегене жарағын. Ой kızım, hem nerede dur aldın? Anneme baram. Barağız. Az çay iç olanın barağız, az erdi da.
Анан чай ичип алып анан барабыз, макулбу? Мен эми барам. Аялда бутуң байлалчы. Жакшысызбы? Жакшы. Бул силер кайда таң атпай? Ай, жалбыз таң атпай. Энеке барымды бүйрөк чүрүп атпайбы? Тиги уйду да бадага кошпочу биздикин. Бул бала деген периште болот дечи эле. Ак калиманы жана акыбы кандай? Жакшы болуп калдыбы? Эми ар кандай. Кээде өзүнө келип калат, кээде айнып кетет. Таң көр. Ул келинден бир күндө ажырап, күйүтүн көтөрө албай калбадыбы? Айны. Докторлор эчтеке кыла албай коюштубу? Эми болгон аракетин кылышты, анан акырында тиги молдого алып баргыла деп атпайбы? Болдуңбу? Мейли, алтыным, унутпайсыңбы? Рахмат сага. Болуп тур, камсанабаңыз. Үш. Эже, рас келбедиңиздерби? Мен өзүбүзгө барайын деп. Бутуңду чирчи. Мени бер жакшыбы теги? Ошо 3 күндөн бери наар ала элек, суу да ичире албай атабыз. Кандайча келип калдыңар? Мен өзүм бараткам да сизди чакырган. Ай, могу жалбыз эле таң атпай, энем арымды эле жөнөп калды тапчыкасын кийип эле. Жаман түш көрдү билбейм. Ай, жүрөгүм лакылдап. Жүрүңүз. Апа, бұл чөптің аты не? Мунун аты жалбыз. Оу, Жок, сен айткан жокмун. Чөптүн аты жалбыз. менің атым Дайбы. Ооба. А бұлчу? Абыл деген ермен. Абыл деген ат кулак. Апа, берчи мен кармайын. Апа, чорчодум. Сага ошо жалбыз жөнүндө айтып берейинби?
Сен баарыбызга дары кызсың да, чоң энең Калимаңды өзүң айыктыра албадыңбы? Анда ушул чөптөр менен дарылаганбыз. Жалбыз деген чөп илгери соп-соло кыз болгон экен. Айтып берейинби? Ооба. Бул жомок. Айтып бериңизчи. Сен курсагың ачкан жокпу? Жок, ичине эле кайнак берип коесузбу? Макул берейин. Тамак. Жүрө кой, жүр. Кармап турчу, жалгыз бул жерде кармап турчу. Учуп кетпесин. Баклапа. Сок. Каймак. Апа, тамак айтпаңыз, тамак. Илгери, анда илгери. Байыркы бир заманда Айыт деген падыша болгон экен. Не деген? Айыт. Ал падыша жер астындагы өлкөсүндө падышачылык кылчу экен. Анын Персефона деген аялы болгон экен. Бирок жер астында өлкөсүнө караганда жер үстүн аябай жакшы көрчү экен. Ага көк-мүк асман, ак кар баскан тоолор, жап-жашыл токойлор, океандар, көлдөр ушунчалык жакшы экен. Ал өзгөчө ажайып кооз жердин, аңкыган гүлдөрдүн, туп-тунук туйлап аккан суулардын, таптаза абанын суп-сулуу ээси Минта деген кызды жакшы көрүп калат. Жакшы көрүп калат? Сүйүп калам эмне? Ооба, сүйүп калат. Ошол Минтанын атын Гүлпери деп коелу, кыргызча. Ал деген Гүлпери мээримдүү, акылдуу, боорукер кыз болот экен. Алыстан чарчап келаткан жолоочуларга күч-кубат берип коет экен. Ден соолугу бузулуп чарчап келаткан бейбечаралардын ден соолугун сакайтып коет экен. Керек болсо улгайып карып бараткан адамдарды жашартып коет экен да. Ага баары батасын берет экен, баары ыраазы болот экен. Аны баары жакшы көрөт экен. Жетпейт. Ал кантип баардыгын кылып коет? Ал эмне сыйкырчыбы? Жок жаным, мен сага айтпадымбы? Ал сыйкырчы эмес. Ал деген ошол ажайып кооз жерлердин, суп-сулуу жерлердин, жаратылыштын, гүлдөрдүн, таза абанын баардыгынын ханышасы дебедимби? Муну байкап калган падышанын аялы Персефона өзүнүн жер астындагы сыйкырчыларын чогултуп, Гүлпериден кутулуунун айласын издейт. Күнү түнү чогултуп, акыры бир айласын табат. Түн ортолоп калганда, айык караңгы болгондо жер астынан жер үстүнө Персефона чыгат. Гүлперини издеп акыры табат. А Гүлпери коп-коюу жыпар жуттуу гүлдөрдүн арасында, таза абада илеген керебетинде мемире уктап жаткан болот. Күндүзү аябай эмгек кылгандыктан чарчап, сыйкырлоо менен келген Персефонаны сезбей калат. Бирок анын жанындагы гүлдөр, жада калса жаңы чыккан чөптөр дагы Гүлперини сактап калуунун аракетин кылышат. Анан кийин жада калса шамал да, жер дагы шамалга айланып ышкырып жиберет. Ошондо Персефона ойлонбой туруп колундагы суусун Гүлпериге чачып жиберет. Сыйкырчылардын айтканы боюнча Гүлпери
кураган чөпкө айланып тебеленди да калмак. А бирок Гүлпери жап-жашыл жалбызга айланып жердин бетине чайнап кетет. Караңгы айдагы аппак сүткө айланып жердин бетин жап-жашылга оройт. Көрдүңбү балам? Жамандык кылам деген бузуклардын тилегине каршы жаратканын өзү дагы аны адамдарга керектүү, пайдалуу кылып койду. Көрдүңбү? Мен чөптөмбү. Сен чөп эмессиң да. Сен деген баарыбызга дарыгысың. Сен чоң эне Калиманды өзүң дарылап албадыңбы? Апа? Оу. Атам болсо мени эле карап турат. Апа, атамды эле карап турат. Атаң сен сүрөттөн эмес, асмандан да карап турат. Сен анын кызысың да. Татынакай, сулуу, акылдуу. Жаркын апаң да сулуу, татынакай. Чынбы? Чын. Бирок деген ал болсо, атамды эле карай берет да. Сенин фамилияң да сонунда. Эмди жыл мектепке барасың го? Ошондо мугалим журналга жазат да. Анан сени доска кантип чакырат эле? Нуртина жалбыз доскага чыкты чакырат. Анан мен жазам. Нуртина жалбыз местага отур. 5. Эй жан, Азамат, мактанчагым мени, сени мактанчагым. Мен да сага окшоп мактанайын гана. Сен мугалим үйгө келет да. Анан Нурдинова жалбызын баккан апасы ким дегенде айтат да. Сенин кызың акылдуу, сулуу жазат, тартиптүү дейт да. Анан ошондо мен кантип сүйүнөм дейсиңби? Менин кызым кыйын деп мактанам да монтип. Эй, менин кызым кыйын деп, Апасы менен кыз укмуш бийлейт го. Менен чогуу бийлейт да. Кайра бияка. Ай, токто. Берген. Ким болду? Бутуrak болмуш, бутуrak. Бара кой. Жүгүр. Жүр чай ичели. Тынчсыңарбы? Менден башкасынын баары эле жакшы. Апай окуйм эмне болду? Эмне болду? Тынччылыкпы?
Алиман. Sen emne desең ошо да, мен кайра келем. Жок, келтирбейсиңби? Анда мен башка жакка кетем. Чыгып кетем. Апей кокуй. Балдарчы. 4-5 жылда ак уулу кызыл кыз төрөп берген. 3 баланын атасы кылган аялыңан кетип каласың ба? Алиман. Алиманым мен. Бала төрөгөн аялдын баары эле жакшы деп ойлойсуңбу? Балдар жакшы да. Ооба. Рахмат. Кудай мага бала берди. Бирок башкасын алып койбоду. Суранам, мага келбе. Башкага да барба. Баары жакшы болот. Чай ич. Түшүндүм. Келтирбейсиң. Келтирбейсиң. Чынын айтсам, мен сени менен жашап жүргөндө баланын жогунда сезчү эмесмин. Тукум калыш керек дей берип, ушул абалга кептеди. Sen Фурсат жолдош полковник. Тагаев. Угатам жолдош полковник. Ормоновду жапканга түздөн түз далилиң барбы? Е. Же эмне? Ал жабырлануучуга телефон чалды эле камап салдыңбы? А балким жөн эле ал телефонду подкинули. Е. Түздөн түз доказательствоң барбы? Громких дел захотелось. Е. Ты хоть знаешь, кого ты закрыл? Вылетишь отсюда, как пробка к чертовой матери! Чыгар! Жарайт. Лейтенант! Угатам жолдош полковник. ЭВСте жатканда канча болду? 3 саат болду. Чё стоим? Бегом! Жарайт. Алиет. Кандай? Кел отур. Кандайсың? Кандай анан сүйлө? Сенин курсаң ачка кой, Жүр тамактанып келели. Нет. Слушай, давай лучше бухнем, а? А мне нельзя. В смысле? В прямом. Ты что, дура, что ли? Атасы ким? А что? Ты ревнуешь, да? На кой черт ты мне сдалась? Я тебе говорю, ты хотя бы знаешь, кто отец? Да пошел ты.
Жалбыз. Жалбыз. Саламатсыз ба? Саламат. Тынччылык бу? Жоқ, тынччылык эмес. Деме, мындай барып бир отуруп сүйлөшсөк болобу? Мен шашылыш элем. Жалбыз. Макул, азыр эмес. Анан кечинде же эртең бир убактың болобу? Болот. Назирадан уруксат сурап келе бериңиз. Телефон номериңди алсамчы? Назирада бар. Назира. Айбечик, Нурбечик, тіркесіңер. Өкіңірдіч, мұнда кішінеке кезіңерден баштап, мен бағып чоңойтком. Мен қызым чоңойтконға жаран беріп қойғыла, Мақыл бу? Бат эле келем. Бир айлык баланы эми мен кантип багам? 40-да чыга элек. Бат эле келем, көрөсүң го. 5-6 күн жүрүп турган келип калам. Таксиңе барам. Жоголуп кетпей батыраак кел. Жакшы бар. Десе, разапқа салып кеттің го. Ой, жағымсың, ой. Емне мұнша үйлақсың, емне мұнша үйлақсың. Күндіз іштесем, түнді ұқтавасам.
Бурдайжан качан келет? Сколько можно? Надоело. Ширменде бурлай азапқа салып кетті. Шыктысы. Эмне?